актуалдуу суроолор болгон үчүн мынакей канча күндөн бери бүт ызык талкууга алынып атат. Мынакей бүгүн эле могу парк отелде жыйылып аткан жыйындын максаты улуттук диалогду жүргүзүү. Мынакей биз дагы өкмөттүн атынан келип катышып отуруп атабыз. Бияка келген бүт саясатчылар, саясат талдоочулар, буга чейинки саясатта жүргөн аксакалдар баардыгы келип өздөрүнүн деген акыркы мамлекеттеги болуп аткан кырдаалга пикирлерин айтып атат, өздөрүнүн сунуштарын айтып атат, ар кайсы көз караштар айтылып атат, ачык эле бияктан бүт карама каршы дагы пикирлер айтылып атат, ошонун баарын угуп атабыз. Эң негизгиси ушундай сүйлөшүүлөр ачык айкын өтүш керек. Бийлик эл менен тыкыз ушундай мамиледе болуш керек. Ошон үчүн биз өкмөттүн атынан келип биякта мынакей саясатчылар менен, элдин өкүлдөрү менен баарыбыз ачык сүйлөшүп атабыз. Бизде Кыргызстанда мынакей боло турган реформалар кайсы жол менен барыш керек? Ошол реформалардын максаты, жыйынтыгы эмне болуш керек? Ошонун баардыгын эл менен, саясатчылар менен ачык ушундай платформада сүйлөшүп, болгон Кыргызстандагы өзгөрүүлөрдүн баардыгы биздин мамлекетибиз менен элдин деген кызыкчылыгын камсыздаш керек. Биздин өкмөттүн максаты ушунда. Биз боло турган реформаларды таза, ачык, шайлоолорду дагы таза, ачык өткөрүп беришибиз керек. Бул биздин максатыбыз, биздин деген элдин алдында берген антыбыз да ошол. Айтсаңыз, мына бүгүн дагы резолюция кабыл алабыз деп атат жыйынтыгында. Ошону баягы Садыр Нуркожоевичке жеткиребиз депчи. Ооба, биякта айтылган сөздөрдүн баардыгы кайсы гана пикир айтылбасын, биздин өкмөт башчыбызга жеткиребиз. Мунун баары деген талкууланат. Өкмөттүн позициясы ачыкталат. Ошентип мынакей бүт саясатчылар менен, саясий күчтөр менен ушул диалогду улантабыз. Анткени биздин бир эле максатыбыз бар. Кайсы гана тарап болбосун, Кыргызстанда элдин ынтымагын сактап калуу, мамлекеттик башкарууну сактап калуу, мамлекетибизди сактап калуу. Мындай жыйындар күн деле өтө бербеш үчүн баягы жыйынтыктоочу жооп катары берилет да элге. Жыйынтыктоочу жоопту азыр баазы бияктан бир күндө бериле албайт. Анткени көп суроолор жаралып атат, көп пикирлер айтылып атат, карама каршы пикирлер да айтылып атат. Ошонун баардыгын бир жыйыштырып, ушундай дагы көп жолугушуулар болот окшойт. Анткени көрүп атабыз да биякта кээ бир саясатчылар чыгып алып биз силерди тааныбайбыз деген сөздөр айтылып кетип атат. Ошон үчүн ушундай сүйлөшүүлөрдү токтотпой жүргүзүшүбүз керек дагы, баарыбыз биргелешип бир жыйынтыкка келишибиз керек. Биздин деген конституциялык реформа кандай болот? Долбоорлору кандай болот? Элге кандай алып чыгабыз? Мынакей президенттик шайлоо маселелери, мынакей азыр шайлоого кетип атканда деген бийлик кандай болот деген суроолор туулуп атат. Кимге өткөрүлүп берилет деген, ким өкмөт башчы, президент ким болот деген маселелер. Ошолордун баардыгын ачык элдин деген алдында талкуулашыбыз керек дагы. Элден иши кылса эчтеке жакшыртпаш керек. Агай, Масат агай, сиздин жолуңузга улантып суроо бергим келет. Азыр эле ошо азыркы конституцияга ылайык азыр көптөгөн жумуштар туура келбей жататын, туура алып бере жүргүзүлбөй жатат деп ой пикирлер айтылып кетти. Феликс Сколовдун айтымында айтып жатат, президенттин милдетин Новиков аткара албайт депчи. Буга карата бул бир нече себепти айтты да, ошо Жапаровдун администрациясы кандай жооп берет? Спикерге өткөрүп бериш керек деп айтат да. Эми мен биякта администрация президенттин атынан келген эмес, мен өкмөттүн атынан келип отурам. Ошон үчүн бияктагы Феликс Шашымбаевич айткан сөздөрдүн баардыгы Садыр Нуркожоевичке жеткиребиз. Азыр мынакей президенттин ыйгарым укуктарын аткарып аткан жетекчиге карата айтылган сөздөр деп. Анын баарын позициясын кийинчерээк өздөрү айтышат. Биз болсо өкмөт катары ушул жерде айтылган сөздөрдүн баардыгын жеткиребиз. Анан ушул азыркы абалдагы, жагдайдагы болуп аткан иштерди кандай алдын ала алып кете алабыз? Эң негизгиси бүт саясий талаада бүт саясатчылар менен саясий күчтөр биргелешип ушул саясий кризистен чыгышыбыз керек болуп атат. Ошон үчүн мондай диалогко деген биз ачыкпыз. Сүйлөшүүлөргө сөзсүз түрдө катышабыз. Анткени бүт бул жасалып аткан иштин максаты баарыбыз биргелешип бир жыйынтыкка келишибиз керек. Мына конституция кандай экенин көрдүк.
конституциясына карабай бийлик буга чейин кандай иш алып бараткандын жыйынтыгын көрүп атабыз баарыбыз. Биякта айтылып атат, конституцияда кеп эмес, кептин баары как раз ошол конституциялык жазылган башкаруунун формасы кандай болуп атат. Биякта талкуулап аткан нерселердин баардыгы ошондой. Биз парламент бойдон мамлекет кылабызбы же кандай кылышыбыз керек? Биз деген парламенттик өлкөнү мындан ары өркүндөтөбүзбү же президенттин институтун өркүндөтөбүзбү деген ушундай азыр бүт талкуулар жүрүп атат. Ошон үчүн биз азыр бүт айтылып аткан пикирлер менен сунуштардын баарын деген камсыздап, угуп, жыйынтыктап, анан муну дагы ар тараптуу карашыбыз керек. Мынакей конституциялык кеңешме түзүлөт, айтылды. Ал кеңешмеге ким келет, ким кошулат, кандай пикирлер, ушунун баардыгын ошол жака биз деген жыйнап беришибиз керек дагы. Муну деген ошол конституциялык кеңешменин иштешине дагы биз шарттар түзүп беришибиз керек дагы. Ушундай саясатта таза иштеген үлгүсүн уланта беришибиз керек. Эң негизгиси диалог, сүйлөшүү. Азыр расмий бийликтин өкүлү болуп атасыз да. Анан канткен менен дагы парламенттик шайлоонун мөөнөтү жылып кетти да. Бирок БШК башка чечимин чыгарды да. Сиз өзүңүз жеке пикириңиз кандай? Баягы эки жек болуп атат да, негизи саясатчыларда коомчулук дагычы. Жеке өзүңүзгө кайсыл жагы жакын болуп атат? Эң негизгиси биз мынакей жаңы өкмөт болуп дайындалгандан кийин жогорку кеңеш менен. Бизди деген 4 жолу жогорку кеңеш шайлап берди. Ушул шайлоонун жыйынтыктары сөзсүз түрдө борбордук шайлоо комиссиясы дагы өзүнүн мойнуна алыш керек. Өздөрү ушул шайлоо өздөрү өткөргөн, бузуулар менен өткөргөн шайлоонун жыйынтыктарын өздөрү четке кагышты. Биз болсо азыр жаңы шайлоону деген кантип таза өткөрүп беришибиз керек. Ошол маселелер менен алек болушубуз керек. Анан элге реалдуу түрдө таза шайлоону өткөрүп, жаңы таза бийликти алып келүү бул биздин деген парзыбыз, милдетибиз. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эң негизгиси мынакей, кандай конституция, кандай башкаруу болот, кандай түзүм болот, бул деген башка маселе. Шайлоону өткөрүү бул таптакыр башка маселе. Мынакей биякта деле айтылып атат. Ошол шайлоону деген өткөрүп атканда кандай бузуулар болгон, ошол бузууларды деген кийин кандай кайталабаш керек деген маселелер көтөрүлүп атат. Жанагы урналар жөнүндө көтөрүлүп атат, формат балар боюнча көтөрүлүп атат. Ошолордун баардыгын деген өзүбүздүн деңгээлибизде карап чыгабыз дагы бир жыйынтык чыгарабыз. Анткени элдин күткөнү жаңы таза шайлоону өткөрүү. Мурункудай шайлоону өткөрөбүзбү? Жок да. Демек жаңы ыкмалар менен жаңы саясатты жүргүзүшүбүз керек. Эгерде коомчулуктун баягы пикири басымдуу болуп кетчү болсочу, мыйзам боюнча калсын, эмки жылга калбасын дечи болсо, кайра БШК айткандай чечимге келиши мүмкүнбү же убакыт кыска болобу же нереальный ситуация болуп калды? Азыр өтө чукул болуп калды да баардыгы. Азыр дагы эгерде басымдуулук кылып туруп ушундай шайлоону өткөрүп салгыла десе, элдин деген чыгып ушул шайлоого нааразычылыгын чыгарганы деген ушул болду да. Азыр деген ушул эле конституция менен, ушул эле шарттар менен кайра шайлоону өткөрүп салса эчтеке өзгөрүлбөйт. Эл болсо ошол өзгөрүүлөрдү күтүп атат. Ошол өзгөрүүлөрдү биз элге деген камсыздап беришибиз керек. Шайлоонун негизинде жыйынтыгында эл бийликтин өзгөрүүсүн көрсөтүш керек. Далил ошол болуш керек. Буга чейин биз деген мынакей кеткен президентке канча кайрылып айтканбыз. Жаңы мынакей могу тастык шайлоо болбой калган шайлоонун таза өткөнүнүн белгиси эмне болот деген суроого биз айтканбыз. Жаңы таза саясий күчтөрдү жогорку кеңешке киргизип койсоңор, силер андан утулбайсыңар. Тескерисинче жеңесиңер. Жаңы таза саясий күчтөрдү киргизгиле. Жок, бийлик таптакыр башкача кылды. Жыйынтыгында эл өзүнүн деген жыйынтыгын чыгарды. Азыр болсо биз элге деген жаңы таза шайлоону камсыздап беришибиз керек. Эл өзү чечиш керек.